Улантабыз урматтуу эле көрүүчүлөр, таңбаны берүү сөзүнүн программасынын бүгүнкү темасын улантат. Бүгүн биз радио теле кызматкерлеринин күнүн белгилеп жаткан учурубуз. Андыктан жаңы кошулган теле көрүүчүлөр болсо дагы бир жолу кутман таң, ассалому алейкум. Азыр биздин куттуу студиябызда өзүбүздүн коногубуз бар. Бир эле сөз жетишет, ал инсандын күлүмүн сөздөгөнгө гигант деп айтсак болот. Теле радио кызматкерлеринин гиганты. Ооба, кадырлуу коногубуз бар. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Улуттук университетинин профессору, руханият сыйлыгынын лауреаты, даңк медалинин ээси, журналист, публицист Абдилямит Матисаков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай? Бүгүнкү майрамыңыз кут болсун. Рахмат. Биздин жаңы студиябызга алгач кош келипсиз. Охо, жаңы, студия, малатсыз. Ачышыңыздар менен, мынакей майрамды кандай символика менен тосуп атасыңар. Жаңы студияда бул жетишкендик, бүгүнкү күндө чоң жетишкендик. Ыраазычылык билдиребиз бүгүнкү күндүн урматына студиябызга келип бергениңиз үчүн. Агай, бүгүнкү тарыхта калган ушул майрамга, ушул күнгө сиздин түздөн түз тиешеңиз бар десек болот да. Ушул майрамдын жаралуу тарыхын тууралуу айтып берсеңиз өзүңүз. Мында артка кылчайсак, ошол 90-жылдарда биздин эгемендүүлүктү жаңы алганда биздин Кыргыз телевидениясы чындыгында калыптануу жолунда келип, анан ошондо биз мынабы бүгүнкү күндө аябай азыр жандуу иштеп атат да, АСК деген. Ошол чоң курулуштун курулуш көпкө чейрек кылымга созулуп тур да, курулушу бүтпөй. Анан ошондо мен ошол Кудай буйруп, ошо жетекчи болуп барып калдым. Анан карасам, ал дагы эле бүткүдөй эмес. Анан ошол жерден айттым, эми келгиле жамаат. Эми жамаатта 1,5–2 миңге жакын чукул адамдар иштейт. Ашар кылалы дедим. Анан финансы министрлигинен ала албай аткан акчалар бар экен, аны алалы. Ушул АСКны бүтүрөлү. Анткени ошондо азыркы Молодая гвардиядагы четки радио жайгашкан, телевидение жайгашкан корпус бар ал. Абдан тар болчу. Тыгылышып отурчу. Анан биз ошондо күчкө салып, күнү түнү иштеп, анан ошол АСКны, автоматтык студияны биз пайдаланууга бердик да. Ошол күн тарыхый күн болуп калды. Анан ошондо аксакалдардын баарын уюштуруп, Балташкаев деген, Уралиев деген аксакалдарыбыз, Жантелиев деген, ошолордун баардыгынан ошол күндү, анткени президент келмек, өкмөт башчы келмек, анан бүтүндөй депутаттар корпусу келмек. Анан ошол күндө айттык биз, ушу күн тарыхый күн, 8-декабрь. Келгиле, ушу күндү Кыргыз теле радио журналисттердин күнү болуп калсын деп, анан биз ошол арыз жаздык, сунуш. Анан ошондо ошол кездеги президент Аскар Акаевич чоң чогулушта трибунада турат, трибунадан кол коюп койду. Ошол күнү Кыргызстан боюнча журналисттердин кесиптик күнү болуп калды. Мына ошол метриканы мына биз алып бергенбиз. Эми ал тарых үчүн кээде айтып коюш керек. Бул чындыгында абдан чоң салтанат менен белгиленди. Кыргызстандын бүт жанагы улуу, кичүү адамдары бүтүндөй ошол жерде чоң салтанат менен белгиленди. Эми ошондон бери мына белгиленип келатат. Эми кээде артка кылчайып, ошо тарыхты унутпаш керек. Айтып коюп жүрүш керек. Агай, тарыхты баягы бир нече теле радио кызматкерлеринин теле радио жаатындагы тарых, бир нече тарыхты кураган инсансыз да сиз. Анан азыркы ондогон теле компаниялар бар деп айтсак болот да Кыргызстандачы. Баары өзүнүн кызматын, баары өзүнүн саясатын, баары өзүнүн ой пикирин жүргүзөт да. Анан сапат кандай болуш керек деген ой пикир жаралат да бул жактачы. Сиз баягы мурдакы жашоо менен азыркы жашоону салыштырып калдыңыз да. Илгери кандай эле сапат деген, азыркы жашоонун сапатка баягы спрос кандай болуп атат дегендей. Анан телевидение жалпысына кандай өзгөрдү? Негизи ушу Мареке күнү ушундай көйгөйлүү маселени көтөргөнүңөр туура да. Анткени бүгүн мына атаандашуучулук ушунчалык апогейине жетти да. Мына мурда Кыргыз телевидениясы бар эле. Анан таңкы телевидение Замана деген ошондой болчу. Замана студиясында биз ачканбыз.
айтайын дегеним ушул бүгүнкү күнү мына эртең мененки таңкы телевидение бир топ менчик телевиденияларда, коомдук телевиденияларда, мамлекеттик өкмөттүк телевидениялар дегендей. Бирок ушул баары бир адамдар бүгүн өтө тандап көрүп алышты. Анткени адамдар отуруп алып көңүлүнө жаккан нерсени көрүшөт. Бул дагы тандоо эркиндиги да, туурабы? Анан мен ойлойм да, ошо сен туура айтып атасың. Бүгүнкү күндө сапатка басым ташташыбыз керек да. Анан кийин биздин учурда техникалык база абдан начар болчу. Мен азыр мен кирип келдим силердин зданияңарга. Кандай жаркырап турат. Иштейин келет мындай жердечи. Анан мына бүгүнкү мына өзүңөрдүн мына бүгүн мына сыры жыттанып турат. Ушул жерге ишти баштап атасыңар. Бул да өскөндүк. Мен ойлойм да, эгерде база менен ошо чыгармачылык экөө айкалышса, силердей мындай күчтүү, жөндөмдүү, креативный ушундай алып баруучулар болуп, анан программадагы абдан мазмундуу, багыттуу, жаратмандык болсо, ал телевидение сөзсүз кайдыгер калтырбайт. Анын көрүүчүлөрү өсө берет. Алар эч кимге баш бербейт, моюн бербейт, то есть. Ошо биздин кезде мен айтып коюшум керек, бизде чындыгында татаал болчу. Бир программаны тартыш ал үчүн бир жумалап кезекте турушчу да. Анткени мына жабдыктар тартуучу, көрсөтүүчү, берүүчү ушунчалык тартыш болчу, дефицит болчу да, таңкыс болчу. Мына сиздер азыр ар бир маселен журналист өзүнүн камерасы менен жүрөт. Бул деген чыгармачылык изденүүгө, табылга тапканга ушунчалык кенен мүмкүнчүлүк да. Анан кийин анын үстүнө силер бири-бириңер менен салыштырып, бири-бириңерди көрүп, мыктыларын алып, кемчиликтерин коюп дегендей, силер өзүңөр көзөмөлдөп, адамдар ошол талант жака умтулуп атат да. Ошол бүгүнкү күндө, өткөндөгө караганда бүгүнкү күнү чыгармачылык изденүүгө, чыгармачылык мындай жаңы багыттарды издеп табууга, анан кийин бүгүн биздин заманыбыз кандай заман? Биздики мына батыштын дүйнөлүк стандарттарга ылайыкташып туруп программалар түзүш керек, передачалар тартыш керек, туурабы? Менимче биздин азыркы журналисттер өтө ылдамдык менен, өтө оперативдүүлүк менен, өтө креативный болушат да. Ушу менен биздин маалдагы журналисттердин айырмаңары ушундай да. Силерге ушунчалык бир телевидениянын сырын силерге жакын. Анда биз баягы өзүбүз издеп таап, өзүбүз баягы борбордук телевиденияларды карап, ошондогу передачаларды көрөбүз деп. Бирок бүгүн да караш керек, бүгүн да көрүш керек, бүгүн да үйрөнүш керек. Ошондой силерде кеңири мүмкүнчүлүк бар да. А биздики ошол кезде мындай өзүнчө кугушураак, мүмкүнчүлүгүбүз тарыраак болчу. Анан кийин албетте жанагы базага, материалдык, техникалык базага көп нерсе байланыштык да. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин да эсиңиздерге салып өтсөк, студиябыздын кадырлуу коногубузга дал ушул кыргыз телевидениясынын өнүгүүсүнө бир чоң салымын кошкон Адилжамит Матисаков агайыбызга сурооңуздар болсо берсеңиздер дагы болот. 56-56-72 сандар азыр түз эфирде иштеп жаткан учур. Агай, биз азыр түз оо менен отурабыз да бул жактачы. Эми баягы билдирбеген менен баары бир үчөөбүздүн тең ичибизде баягы эфирдин сүрөө калган да, минималдуу түрдө болсо дагычы. Анан сиз баягы биринчи Кыргызстандагы Кыргыздын тарыхындагы телекомпаниянын тарыхындагы биринчи түз оону сиз катышкансыз деп айтып калдыңыз да видеодочу. Баягы Манас Минга фестивалын алып бергенде Айзага депчи. Ошол тууралуу айта кетиңиз. Эми анда биринчи түз эфир. Азыр канча жылдар өттү түз эфирде, ошондо дагы сүр калат да. Анда биринчи түз эфир болсо. Ошол жылы 96-95 жылы ошол Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Манас Минди белгиледик да. Бул эми эл аралык масштабта болду да. Анан кийин кандай кылабыз? Биз ушул чоң иш-чараны кантип дүйнөгө көрсөтөбүз? Мына бизде быйыл көчмөндөр оюндар болбоду, Ушулда абдан дүңгүрөдү чындыгында да. Ал кезде мындан 10 жыл мурда, 96-95. 22 жыл мурда. Ушул чоң биздин сыймыктана турган Манас Миң деген эми
манасыбызды аңазылабасак деп анан ошону биздин мамлекет башчыбыз, өкмөт башчылары ушунчалык катуу даярданышты чындыгында. Эл аралык масштабта өтүп аткандан кийин бүт дүйнөлүк масштабта эң мыкты лидерлер келди. Республикалардын, мамлекеттин лидерлери келди. Анан кийин биз дагы телевидение жамаат ойлонуп атабыз да, муну кантип биз дүйнөгө кенең бере алабыз, түз алып беребиз. Анан биз кеңешип анан Түркия менен сүйлөштүк, Түркия телевидениясы. Алар айтты, келгиле деди, биз силерге бүгүнкү заманбап аппаратураларды беребиз, бирок алып кетишиңер өзүңөр кантип алып кетесиңер. Анан биз Буран деген самолет таптык Украинадан. Анан ошол баягы жүк көтөрүмдүүлүгү, сыйымдуулугу абдан чоң экен. Анан мен ошону орун басарым Жантелиев менен азыр ал киши да пенсияда жүрсө керек, азыр убатса керек. Анан экөөбүз Түркияда бир жума жүрдүк. Ушунчалык Түркиянын теле кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Ошо биздин сыймыкты өздөрүнүн сыймыгы катары көрүп, ошол жерден бүт жанагы аппаратураны баягы станцияларынан бери аны машиналарга салат экен, жүк өзүнчө бир чоң эме экен. Анан жанагы азыр моюнга салып алып жүгүрүп жүрүүгө тартып атпайбы? Ошону биринчи жолу көрдүк да биз. Анан ошол менен биз баягы самолетко толтура жүктөлүп, анан аэропортко келип аэропорттон алдык да. Анан эртеси 2-3 күн кызматкерлерибиз көнүштү. Анан түз эмеге кербен сыяктуу баягы техникалар менен Таласка жөнөдүк. Ошо Таластан тарткан ошол репортаждарыбыз бүт Евровидение аркылуу, спутник аркылуу дүйнөгө таркады да. Спутник аркылуу. Ошол биз Кыргызстан мана эмеде Таласта болуп аткан чоң иш-чараны көрө элек да, дүйнө ошону спутник аркылуу көрүп коюшту да. Бул деген эми ошол кездеги чоң тарыхый иш болду да. Биз ошо түркиялык бордошторубузга, кесиптештерибизге чексиз ыраазычылыгыбызды айттык да. Анткени мындай иш-чара чындыгында боло бербейт. Ошону мен дайыма азыр Байма Жапаровна Сутенова, Тамара Хусейне Жаманбаева азыркы чындыгында легендалар да булар эми телевидение, радионун. Анан ошолор мага жардам беришти. Мен орун басарларым эле экөө тең. Анан күндөп түндөп иштеп, кыргыз телевидениясынын бир сыймыктана турган ишти биз эң деңгээлде өткөрдүк да. Ошо Демирел келгенин, Алиев келгенин, Назарбаев, Каримов, Раматылык бүт эмелер келишти да. Ошондо. Эми Кыргызстанда Манас айылы ошондо тимеле Манас айылы бир кут коңго жер болуп калды. Мен азыр Манас айылына барып, мен көзүмө жаш келе карап туруп, ушу жерде кандай иш-чаралар өттү эле. Дүңгүрөп басарга бут коерго жер жок. Анан ошондой тарыхый учурларды биз эми тартып, ошо доордун элеси, доордун добушу калды окшойт. Ошону калтырганга мына бүгүнкү күнү дагы тарых үчүн биз сыймыктануу менен айткыбыз келет. Ошол сиз эмгектенип турган 94-96 жылдардагы бир эң бир көрүнүктүү иш-чаралардын сыймыктанчу нерсенин бири болгон экен дагы. Мен дагы бир сыймыктана турган ишимчи. Мына силердики таңкы маанайда эң сонун передач. Ушу передачаны элдин биринчи маанайын көтөрөт да, эртең менен ойгонгондо элечи. Айтат го эртең менен рызкы биринчи жылуу сөз, ушуну уккан адам кечке сергек кармап жүрөт өзүнчө. Баягы иштегенде дагы мындай натыйжалуу иштеп. Анан ошол эле менин абдан урматтаган Тамара Хусейне Жаманбаева мен телевидение келгенде жетекчи болуп анан айтты. Абдулат Мурзаевич, эми сиз да келесиз, сиз да кетесиз деди. Ошон үчүн сиз артыңызга бир жакшы иш калтырып коюңуз деди. Мына биз таңкы телевидение ача албай жүрөбүз. Анан ошону ачып бериңиз деди. Анда биз эч материальный бюджеттен эч кандай каражат бөлүнгөн эмес. Анан макул деп ана тобокелге бардык да. Анан эртең менен ачтык. Анан ушу эң күчтүү журналистларда Адакам Кимсанбаевич Мадумаров, Кошалиев, Кадыр Кошалиев, Валиева, анан Мелис деген азамат бар эле, Кодуранова деген. Анан мен айттым, Тамара Хусейн, ушуларды бир чоң группа кылып алыңыз дагы, ушуну ачып бериңиз. Барып ачтык чоң салтанат менен. Ошол бүгүнкү күнү мына замана
өзүнчө эле бир чоң телевидение да. Эми айта берсек сөз көп да агай. Негизи эле кыргыз телевидениясынын баягы сыймыктан атырган акмар ошону айтып койгум келет да. Ушундай бир 2 жылдан ашык иштеген экенмин, бирок ошондо бир орунду эске кала турган бир иштерди жасаганга аракет кылдык да. Албетте. Сөз түрү Чоң сиздин рахмат. жумушуңуз абдан чоң. Эми баягы эфирдин убактысын өзүңүз билесиз, элекке каршы аягы келип калды. Эми кыскача батаңызды берип коюңуз ага, келиңиз ушул куттук Куттуктап койсоңуз. Эми кандай кылсак, эми ушул куттуу жериңер, ушул жерге кыргыздын куттуу адамдары, даанышман адамдары, көсөм адамдары көп чогулсун. Ушул жерде кыргыз улутунун маселелери чечилип, көйгөйлөрү айтылып, анан ушул жерден элге кубаныч ырыскы чачырап турсун артынан. Эртең менен силер ушу күлүп жайнап, жакшы кабар менен, жакшы жаңылыктар менен элиңерди кубантып жүрө бергиле. Ылайым ЮТВ, жаңы телевидениеде аты айтып тургандай эле, силер дагы ушу Кыргызстандагы телевидение тарыхынын жаңы тилкесин ачкан. Жаңы тилкесин өзүңөрдүн өзгөчөлүү, оригиналдуу багытыңар менен элиңерди кубанта бергиле. Ылайым көрөрмандарыңар көп болсун. Силерге чыгармачылык изденүү, дайыма жакшы, мыкты инсандар менен жүз көрүштүрүп, элибизди кубантып жүрө бергиле. Айтканыңыз келсин. Омин. Чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, журналист, профессор Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин профессору Абдиламит Матисаков агайыбыз бүгүн бизде конокто болду. Майрамыңыз менен дагы бир жолу бар болуңуз. Силердин дагы. Телекөрүүчүлөр, ал эми биз программабызды улантабыз, эч кайда алыстабаңыз, биз менен кызыктуу.